Абдылсакы кызы Барчын ким айыптуу? Жаңыдан курулуп жаткан айылга эки коңшу көчүп келишти. Кызыгы, бул эки чакан гана үй бүлөнүн бири-биринен асман менен жердей айырмачылыгы бар болчу. Таң эртеден баштап биринчи үй бүлө мүчөлөрү кечке жаңжалдашса, экинчи үй бүлө мүчөлөрүндө тескерисинче эч кандай жаңжалдыктын жышааны байкалбайт болчу. Күндөрдүн биринде күйөөсү менен жаңжалдашып жаткан аялы күйөөсүнө капысынан бир сунуш менен кайрылды. Эмне үчүн биздин коңшулардын үй бүлөсү тынч жашайт экен? Сен бул табышмактуу суроонун жообун билип келбейсиңби? Макул, билсе билейин. Күйөөсү акырын коргондон коңшунун үйүнө көз салса, коңшусунун аялы чоң чарага суу толтуруп алып, үйдүн астынасында кир жууп отуруптур. Капысынан анын уюлдук телефону ашкана тараптан шыңгырап калды. Ал аял дароо ашканага барып, ал жакта көпкө сүйлөшүп туруп калат. Ошол учурда кандайдыр бир буюмуна шашылыш түрдө чуркап келген күйөөсү капысынан чарадагы сууну тебелеп жерге түгүл кийимдерине чейин төгүп алат. Мына эми баары башталат, деп кудуңдады бул көрүнүшкө аңдып турган коңшусу. Окуя болгон жерге жетип келген аялы дароо эле күйөөсүнөн кечирим сурады. Мени кечириңиз, мен бул жерде кир сууну калтырбашым керек болчу. Эч нерсе эмес, тескерисинче сен мени кечирип койгун, мен деген өзүм күнөөлүүмүн. Бут алдыма карап жүрбөгөндүгүм үчүн сен мени кечир. Окуянын ине жибине чейин күбө болгон коңшусу дароо аялынын алдына чуркады. Айтчы, алардын бактылуулугунун себеби эмнеде экен? Мен баарын билдим, дейт күйөөсү. Алардын бактылуулугу, алардын үй бүлөсүндө жалаң гана күнөөлүүлөр жашайт экен. А биздин үй бүлөдөгү жаңжалдашуунун себеби биздин үй бүлөдө күнөөсүздөрдүн жашагандыгы экен. Жашоодо бактылуу мүнөттөргө жетүү үчүн биз билип, а бирок колдонбой жүргөн сыйкырдуу сөздөр бар. Урматтуу окурман, алардын бири мени кечирип коюңуз деген сөз экендигин ар дайым эске тутуп жүргөндүгүңүз оң. Бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр артсын. Хадис. Башкаларга жакшылык кылгысы келбеген адам жакшылык көрбөйт. Симон Афонский. Чындыкты укканды жакшы көрсөң, чындыкты сүйлөй бер. Юсеф Крашевский.